Трус не играет в хоккей. Жумгал районунун Чаек айылында хоккей боюнча республикалык ири мелдеш болуп, ага өлкө аймактарда күчтүү делген 7 команда катышты. Беттеште муз аянчасынын кожоюну болгон Жумгал Шортон командасы жеңүүчү болду. Андан сырткары мыкты чабуулчу, мыкты дарбазачы жана мыкты оюнчулар да белгилүү болду. Оюнчулар суукка карабастан кырчылдаша таймашып жеңишке жетүү да оңойго турган жок. Жумгал Шортон чемпион! Спортта мындай деген сөз бар. Кимге күлүп берсе, биринчилик ошол жетишкендикке жетет депчи. Ансагандай бүгүнкү күнү биз мына чемпион болуп отурабыз. Муз аянчасы жок кезде жаштар көчөдө эле ойноп келген. Оюнчулар керектүү шаймандар жоктугунан талдын жоон бутагынан кесип шайба жасап, кадимки чокойго коньки байлап тепкен. Ал эми бет капты зымдан токуп, калың бышык кийизден талуу жерлерге, тизеге чыканактарга калканычтарды ойлоп тапкан. Дал ушинтип алгачкы хоккей командасы куралган. Учурда Жумгалга Нарын Кочкордон да командалар келип ойноп турат. Ал эми Кыргызстандын курама командасы алгач Жумгалдан куралган. Трус не играет в хоккей деп орустар айткандай ушул хоккей бул жигиттин оюну да. Биз да ушул өзүбүз улгайганыбызга карабай ушу хоккейге кызыгып, мынакей биздин балдар, биздин кичүүлөр да бар, кичинекей класстагы балдар да, мектеп окуучулары. Бир канча жыл мурун Чаек айылында Шортон көлүнүн үстүндө айыл тургундары четин кар менен тозуп, муз аянчасын жасап хоккей ойной баштаган. Андан улам эл арасында кыргыз хоккейи Шортондон башталган деген сөз калган. 2010-жылы Олимпиада жана дүйнөнүн чемпиондору Якушев, Шалимов, Макаров, Ляпкин жана Лученко аттуу белгилүү хоккейчилер Чаек айылына келип, Шортон муз аянчасында ойноп кеткен. Шортон деген көлдөн башталган. Өз табигый көл болчу, аяктан тоңуп. Анда мындай борт да жок болчу. Азыркы ауыл кезде жана карлардан жана борт жасап, андан кийин жанакы кыйшык музга оюн башталган. Ошондон өнүгүп келатып, ошо Кыргызстандын баарына жайылды да. Азыр Чаек айылында эл аралык талапка жооп берген муз аянчасы курулган. Жергиликтүү эл аянчага суу киргизип, тоңдуруп чети темир менен тосмолонгон. Күн жылыса муз эрип да кетиши мүмкүн. Андыктан күн сайын карап турууга туура келет. Сууну тоңдуруш өтө кыйын экен, бир 500 метр жерден касып келип суу чыгарганбыз. Ошону күнүгө жайып тегистеп, кенттик жерлерин толуктап, 15 күн мындайча эмгектендик. Кыргызстанда түзүлгөн алгачкы хоккей клубу Фетик Грет деп аталып, 1998-жылдары өнүгө баштаган. Ал эми хоккей федерациясы мындан туура 9 жыл мурун түзүлүп, ошондон бери Кыргызстандын курама командасы бир катар эл аралык мелдештерде ийгиликке жетип келет. Сүймөнкул Идрисов, Коомдук 1 канал, Жумгал району.